Kırgız Respublikasının 2017 жылғы Универсиаданың салтанаттуу açılış azemine hoş geldinizler demekçiyiz. Bir türlü kol çağlar olsun. Dini tarbiya жана sport миңдеген инсандардын кызыгуусун туудурган коомдук жана педагогикалык зор көрүнүшкө жана таасирдүү мамлекеттик тармакка айланды. Учурда Кыргыз элинин мезгил сыноосунан өткөн руханий жана адим ыймандык асыл нарыктары менен алдыңкы дүйнө таанымы айкаштырган ар тарапта жетик инсандын калыптаруунун мааниси өстү. Өз элинин тарыхы менен маданиятын билүүгө тийиш. Sport deni sağ modu tarbiyalanın negizgi sebepçisi деген düşünüp bekemdelip gelüydü. Жогорку окуу жайларынын универсиадасынан эң кызыктуу спорт оюндарынын 20 түр спортуна жогу күбө болобуз. Күбө болобузбу? Көрмандар, келиңиздер шаңдырап жаштар. Быйылкы жылы Кытай мамлекетинде боло турган студенттер арасындагы дүйнөлүк универсиадага катышуу. Азия оюндарында ийгиликтүү катышып келе жатышат. Мисал, быйылкы универсиада жаңы спорт чеберлерин табат жана алар алдыдагы Кытай мамлекетинде өтүлүүчү бүткүл дүйнөлүк универсиадада Кыргызстандын атын татыктуу коргоп келет деген ишеничибиз менен бүгүнкү салтанаттуу аземди улантабыз. Келиңиздер, келечектеги чемпиондорго бир кол чаап коелу. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни чыгарсын. Бүгүнкү универсиаданын расмий түрү ачылып аткан салтанаттуу аземине катышып, убактыңарды бөлүп келип, келечектин баары сиздердин колуңуздарда экен, сиздерге чоң ыраазычылык билдирип кетем. Ошонун алкагында эле Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигине да ошонун алдындагы жогорку окуу жайларынын жетекчилерине ыраазычылык билдирип кетем. Быйыл силер билгендей бүткүл дүйнөлүк универсиада болот. Андан тышкары ислам оюндары, Азия оюндары, Азия жана бүткүл дүйнөлүк чемпионаттар болот. Ошонун ичинде биздин курама команданын 50% жогору ушу силерде окуган студенттер, силердин курсташтарыңар. Ошонун баарына тең жакшы каалоо тилектерди айтып кетели. Өзүңүздөр күбө болуп аткандай биздин жаш студенттер, биздин жаш спортсмендер дүйнөлүк деңгээлде чоң жакшы чечкендикке жетип атат. Ошонун алкагында мен да ойлойм, ушу биздин универсиада алсагы жакшы түрткү берет деп. Ошондуктан баарыңыздарды тең бүгүн дагы бир ирет ушу ачылыш аземи менен куттуктап кетким келет. Спортчуларга ийгилик, маршруттуучуларга чыдам, кайлыкты жетекчилерге колдоону сурап берет. Урматтуу спорт ишкубоздору, спорт сүйүүчүлөрү, спортчулар, урматтуу ушул залда отурган студенттер, баардыгыңыздарды биринчи кезекте Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин атынан бүгүнкү Кыргыз Республикасынын 17-жылдагы жогорку окуу жайларынын арасындагы универсиаданын ачылышы менен кызуу куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Эң негизгиси өзүңүздөр билесиздер, спорт бул жерде лозунгдар жазылып турат. Оң жакта, сол жакта билим, илим бул элибиздин намысы деп жазылып турат. Спорт бул биздин биримдиктин белгиси башаты деп отурат. Негизинен бул спорт бул ден соолуктун башаты, ден соолуктун булагы. Өзүңүздөр билесиздер, спорт бул дайыма мелдеш. Мелдеште сөзсүз түрдө жеңүүчүлөр болот, жеңилүүчүлөр болот, катышуучулар болот. Ошондуктан кайсы позицияда болсо дагы бул өзүңүздөрдүн жетишкендиктериңизге өзүңүздөр бул туура көз караш менен карап кабыл алганга мен сиздерден суранып кетемин. Экинчиден айта турган нерсе, эң негизгиси олимпиадалык принципти билесиздер, катышуу дейт. Катышуу болгон күндө дагы утук бар. Утук бул ден соолук. Эң негизгиси ушул спорт аркылуу ден соолукка жетишип, кыргыз элибиздин сиздерге окшогон жаштардын келечеги кеңири болуш үчүн
ден соолукту чыңдоо үчүн спорт менен машыктырууга дагы бүгүнкү иш чарадан пайдаланып чакырып кетем. Бардыгыңыздарга ийгилик, негизинен бардыгыңыздарга жеңиш каалайм. Бүгін дағы бірде илгерки 80-ci жылдарға кетіп жашарып отырам. Анткени мына силердин жаш тукуңар, силердин алдыга баса турган убактыңар, анан кийин силердин ички дүйнөңөр ушунун бүт баардыгы азыр менде да болуп турат. Студенттик турмуш бул барып турган жаштык учурдун эң кооз, эң табылгыс, эң керектүү, анан кийин ушунчалык жакшы нерсе болуп эсептелет экен. Эми мына 60-тан ашкандан кийин силерди карап туруп, биз дагы ошол жана 17-18 жаштагы биздин учурдагы каалообуз, ички дүйнөбүз, жашоого умтулганыбыздын бүт баардыгы мына бүгүн келип турат. Ошондо биз көп нерсени агайларыбыз айткан нерсени жасабай коюп, азыр аттың дегенибиздин бүт баардыгы азыр менин элесимде турат. Ошон үчүн ушул кичинекей силердин студенттик учуруңарды, ушул спортко боло турган кичинекей учуруңарды сактап, ошону учурунда алдыга жылдырып, алдыга койгон максатыңарга жетип алышыңар мына аз эле. Мына бүгүнкү универсиаданын ачылышы биздин кыргыз элинин эртеңки келечеги. Бул силердин келечегиңер. Мына 80-ci жылкы эле жап-жаш бойдон олимпиадага катышып аткан мен азыр 64-түнчү айын ичип атам. Убакыт тез эле. Ошондуктан артыңарды бир жакшылап караш үчүн элиңерге ушул убактыңарды аябай, ушул убактыңар окууга, билим алууга, эртеңки күнгө жакшы максат коюп, ошол жетүүгө аракеттенип, ошого кетсе деген ой. Ар бириңер ой максатыңарга жетишиңер керек. Ал только өзүңөрдүн колуңарда. Бирөө кылып бербейт силерге. Бирөө келип штанга көтөрүп болсо топ колуңарга карматпайт. Ар бир жакшы нерсе, окуудагы, жаман болуштагы, жакшы болуштагы бүт баардыгы мына силердин колуңарда. Мен бүгүн көргүм келип атат. Эртеңки кыргыздын өңү, эртеңки кыргыздын маданияты, эртеңки кыргыздын боло турган тарыхы, ошону ким айтып бере турган мына жаштар мына бүгүн уштерде отурасыңар. Кыргыздын келечеги, кыргыздын билимдүү мууну, тарыхтан тарыхка калтырып кыргыздын экономикасын, маданиятын баардыгын өстүрө турган мына силерсиңер. Ошон үчүн баардыгыңарга ден соолук, узун өмүр, баарыңыздарга окууңуздарда чоң-чоң ийгиликтер, спортто чоң-чоң көрсөткүчтөрдү жетишүүнү каалаймын. Силер бар, Кыргызстандын келечеги бар. Эгерде биз билебиз, дүйнө жүзүндө практика эң чоң чыгаң спортсмендердин баары бул студенттер. Мен ойлойм, биздин студенттердин арасында дагы бул кезектеги боло турган университетте чоң-чоң көрсөткүчтөргө жетишип, биздин Кыргыз республикасынын желегин эл аралык ареналарда көтөрүүгө жетишесиңер деп мен терең ишенем. Учурдан пайдаланып, жана айтып өттү, быйыл 19 августтан 30 августка чейин Тайпей шаарында, Кытайда бүткүл дүйнөлүк универсиада болот. Ошол универсиадага биздин олимпиадалык баягы система боюнча биздин Кыргыз республикасынын курама командасы да катышат. Вот принцибибиз бирдей. Ушул универсиаданын жеңүүчүлөрү сөзсүз түрдө биз аракет кылабыз. Көпчүлүк түрлөрүн менен барганга колдон келишинче көпчүлүк ушул жеңүүчүлөрү Кудай буйрса ошол Тайбейде боротулган универсиадага катышат деп чоң терең ишенем. Баарыңыздарга ийгилик, ишиңиздерде, окууңуздарда Кудай таалам бизге баардык жакшылыктарды берсин. Ар бир университеттен келген өкүлдөр ар бир университет бирден болчак кошулуп койсо деле спорт ортосу бир дөңгөлөккө окшойт. Келиңиздер, ушул спортчуларга ийгиликтерди каалап өтүүнү бийликте бүгүнкү кечебизди жакшы маанайда кубаттабыз. Кол чалар болсун. Рахмат сизге. Чоң рахмат сизге. Парадтын катышуучулары. Жаштык деген бул күч, жаштык деген бул энергия. Браво достор. Ошондуктан сиздердеги бар, биздердеги бар энергияны жакшы, позитивдүү нукка бөлүп, биз сиздер үчүн даярдап койгон чакан спорттук концерттик иш-чарабызды дагы азыр баштап отурабыз.